Assalamu alaikum урматтуу мекендештер жана жалпы мусулман бир туугандар. Мен Базар Баасы YouTube каналын алып барып жаткан Алтымышев Калыбек. Барыңыздарга салам айтам. Туугандар, кимде ким мал сата турган болсо, Базар Баасы каналына кайрылып, малыңыздарды тез аранын ичинде жакшы баага сатып алсаңыздар болот. Биз азыркы чыгарылышыбызда бүгүнкү сатыкка чыккан малдарды сиздерге көрсөтүп кетебиз. Андыктан видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Биздин Базар Баасы каналыбызга аттала элек болсоңуздар, подписация кнопкасын басып, атталып коюңуздар. Мынау багылган букалар дагы сатыкка чыкты бүгүн азыр. Бул букалар Карагулжа районунда турат азыр. Жашы 2 жашар. Кыйладан бери жем жеп как чөптө турган букалар. Кимде ким ала турган болсо, кызыккандар болсо, астыдан номерге чалып, ошол номерден баардыгын сурасаңыздар болот. Урматтуу жылкы сүйүүчүлөр, мына бул өзүңүздөр көрүп турган тулпарыбыз бүгүн жаңы эле сатыкка чыкты. Көрүп, баа берип, баалашып көрсөңүздөр болот. Жашын айта кетсек, жашы жазга жаңа сый, быйыл жаңа сый болду. Акчасын $3,500 деп койдук. Видеонун астында номер турат, ошол номерге чалып, ачык кеме сүйлөшүп, ошол жерден камитип баалашып алсаңыздар болот туугандар. Нөл 502 58 22 00 мынау буканы жибериптир. Ассаламу алейкум жамаат, бука сатылат, дараги Карагулжа району деп жибериптир. Карагулжадан 35ке кандай болобу? 35ке болбой калат дейт. Кырктан жолу барбы? Баасы 45 дедик. Сүйлөшөбүз. 40тан кичине көтөр. 40тан көтөр дейт. Кара сууда болсо, бука таштагыла 2 жашар болсо жакшы болот эле. Ушул бука бар экен, сойсо дагы болот экен дейт. Мына бул уй сатылат экен, Алай районунун Гүлчө айылында. Ушул уй. Буканын акчасы канча экен? 50га болбойт, 50га. Ондай майда уйлардан эмес, чоң уйлардан.
Бул буканы же сатпады же койбоду, канча айдан бери чыгарып жатасың дейт. Уй жана уй. Torpağı yok, özü 60 bin, 60 bin. Садырау жеринде жыбан чоңго канчаны тууган? Буканын адреси каякта экен? Жаңарыкта окшойт. Түрктөрдө. Ассаламу алейкум, кандайсыңар акелер? Коз кочкор барбы? 10 баштан ашык болсо жөнөткүлө. Ноокен акбата кочкор атадан болсо жакшы болот эле. Бар дейт, кайерде? Чыйырчыкта. Assalomu alaykum. Aka 30'dan koyup berespi? Baylatpasa eптеп baylap alıp kelip alsak, kalgan үйрөнөттүр. O 30'luk tay болгондо мен сага личканга чыгып айтып коем, 30'dan коюп берем, tay бар деп. Мында жакшыраак сурагыла, мен жарым сенасына сурабай аны. 45 деп киргиздим, коюп берем. Мен өзүм деле көрө элекмин, ошо кышта бир көргөнмүн, ошо боюнча азыр жөнөттү жайлоодон. Aka taydı men деле билбейт экенмин өзү. O 30-35 кам бар деп киргизип атышкан го мына Ошто. Жалаатка сатып атышты, ошолор канчадан сатып атты экен? Кунандар 35 миң, 40 миң болуп атат го. Кайерде турат ака, буну көрүш керек да, ошо эми 35-40 миңдик болсо, ошондой эле кылып алабыз. Эми мынау азо болсо көрүш керек да жанынан. Бу кунандар 30-35'lik кунандар болсо айтчы, мен бир 10'ду алып коеюн, кам. 30-35'lik кунандар жетим калган кунандар болсо керек да. Кечетен бери киргизип атат группада, жараң жетим калган жетим тайларды киргизип атат. 30 миң, 35 миң дейшип, анан билбейм, буга караганда бул кыйла эле бар. Бул өспүрүм бул. Тай Керим Тураповдун айылында, Кызыл Суу деген жерде. Бирок жайлоодо да тайчы. Эгер алам десеңер, жол кирасин сүйлөшөбүз. Барыш келишинчи, мына неме менен барса деле болот. Ләңгер менен барып, Ләңгерден Гарбанкол деген жайлоо жакта. Бирок таладан тутуш кыйыныраактан, бир короо алып келип камабынан тутуш керек да. Tay azı o, baylanbagan. Aka siz түшүнбөй калдыңыз окшойт. Ошо тайларды ошентип атты, мен кунандарды дебедим. Кунандарды 35 миң, 40 миңден кунандар сатылып атканын көрүп атам ама. Ама тайларды айттым мен сизгечи 30-35 миңде. Ошону түшүнүп атам мен деле. Бул кунан эмес, келтатай. Былтыр апрелдерде туулган да. Ошондо келтатай болуп калабы быйыл. Ошо туулган боюнча талада. Болуптур, айтыңчы, мынча болсо берем ука, болбосо жок деп коюңчу. Анан туура келе турган болсо, болду ака дейбиз да. Ошо 40'tan дейм да, 45 деп киргиздим, 45'ten жакшы эле коюп берем. Сурай бергилечи, мынанчага болобу депчи. Бирок көрүп багылган жакшы болот эле өзү негизи. Көрбөй туруп багылып алып, анан кийин силер да нааразы болуп, мен да нааразы болуп калбагыдай болупчу. Мен өзүм да көрө элекмин, тайдын болушу ошо. Жайлоодо жүргөн тай. 45'ten жакшы эле коюп берем. Жол кираси ондай мындайынчы. Барыш келишин. Науйдун баасы 60 миң сом кеми бар дейт. Ассаламу алейкум, мына жумадан мал базарлары иштейт бекенби? Букалар кайсыл жерде экен? Анан акчасы канча экен дейт. Видео кылып жибериңчи. 75 миң сом дептир. Кара Суудан агартуу айылы. Assalomu alaykum jamoat, qandaysыңар? Ден соолуктар жакшыбы, түзүксүңөрбү? Охо, базарга чакырып атыптыр го. Адрес Араван району, Гүлбар айылы.
35.000 сом кем бар дейтін ал Кунажинде. Жыйырма 4.000 болобу Кунажин. Ассаламу алейкум туугандар. Кандайсыңар? Тууган Кунажинди канча бересиз? Сразу эле ызырынбай мындай жакшынакай эле баалашпайсыңарбы? 35-35 деп койгонсуңарбы? Ошого неме кылып бааласаңар, бул базарга чыдагыла да, базарды ошентип сурайт. Assalomu alaykum akalar. Mashina bozori sumkasini tashlab sumkasi. Aka пулу канча экен? 35ке кандай карайсыз? Акчасына карап сурайт да, үмүт менен тайлуу болуп калайын деп. Assalomu alaykum jamoat. Semiz жылкы кимде бар? Semiz ат болсо деле боло берет. Ассаламу алейкум жамаат, кимде саануй болсо видео кылып жибергилечи, 3 баласы болсо жакшы болмок. 3-чү баласы болсо жакшы болмок дейт. Да буканы сурай тургандар бар бекен деп жазып турган. Канча сенасы? 45.000 сом. Сүйлөшөбүз. Жашы канча? 1,5 жашар. 1,5 жашар бука экен. Адрес кайсыл жерде? Каракулжа району. Туугандар, мага 1 жашар бука торпоктор керек болуп жатат. Сатам дегендер болсо кабар кылгыла. Каракулжанын кай жеринде бий мырза? Наул эчкилер сатылат экен. Assalomu alaykum. Jamoat, ушул эчкилер сатылат. Ошо бардыгы semiz, союшпак эчкилер. Эң ылдые 3700дөн 5000ге чейин. Эчкилер алындыбы же сатылабы дейт? Канча баш бул жерде? Адрес Ош областы, Кара Суу району, Башбулак айылы. Эчкилер сатылат. Бул жерде олжак булжак ушу 20 баштан ашык. Эчкилер жайлоодон жүктөлдү азыр. Эртең барып калат Кудай кааласа. Ал бүгүн кечинде айылга түшсөк эртең обедке барып калат Кудай кааласа. Мадыга Башбулакка барат ушул. Болушу канча мына эң арзаныраактары. Болушун айтып коң. Sen birden satasınбы? Общини канчага бересиң? Общий эчкилерин барын канча баш? Ошолорун айтсаң, эчкилериңин ар бирин 3000ден болсо, общий багылган болсоң 30.000ге бересиңби? Эчкилериң общий багылсам, 30.000ге бересиңби? Канча башы общий? Башы 1 баш, 2 баш. Берде 10 баш эле бар окшойт тууган. Assalomu alaykum. Жана мен дагы кызыгып сурагам. 20 баштан көп деди го. Assalomu alaykum. Жамаат. Эртең жайлоодон түшөлү, не кылайлы? Ошол эң арзаны 3700дөн. Булар улак эмес, былтыркы улактар. Быйыл чебич болуп калды да. Эң анан чоң эчкилер дагы бар да. Бардыгы semiz сое турган. 1 жашар эркек торпок болсо алам. Балалуу уйлар болсо чыгаргылачы туугандар. Туугандар, Matiz 2 сатылат. Чыгарылган жылы 2006, Өзбекстан.
түсү светло салатовый, пробеги 139 000 километр, боло турган баасы 120 000 сом. Варианттары бар, мал жандыкка. 1 жашар эркек торпоктордон болсо сүйлөшөбүз. Матиздин сүрөттөрүн жөнөтөңчү, аңгус уйлар болсо чыгаргылачы.